Быйыл кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилгендигине 33 жыл толуп отурат. Дегеле биздин замандаштарыбыз жана Кыргыз Республикасынын жарандары дал ушул мамлекеттик тилге болгон мамилелери кандай деген мааниде биз тесттик суроолорду түзүп көчөгө аттандык. Келиңиздер, дегеле мамлекеттик тил жөнүндө түзүлгөн тесттик сурамжылоого биздин шаар тургундарыбыз кандай жооп берет? Биз менен бирге болсоңуздар, баары алдыда демекчибиз. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы качан берилген? 23-сентябрь болуш керек. Иш кагаздары кайсы тилде жүргүзүлөт? Кыргыз жана орус. Тил илими эмне деп аталат экен? Тил илими билбейт экен. Үндүү тыгыштардын саны канча? Үндүү тыгыштардын так 4 болуш керек. Атап бериңизчи. Үй, ң, 6 Эсептеп бериңиз. А О У Ü Э Ö. Көрсөтүүбүздө салт кайланып калгандай, биз өткөн көрсөтүүбүздө дагы жалпы тил көрүүчүлөргө суроону жөнөтүп, андан бизге өзүнүн туура деген жообун жөнөтүүнү суранган элек. Биздин Instagram баракчабызга келип түшкөн жооптор аябагандай көп. Алгачкылардан болуп бизге жөнөткөн бул замандашыбыз көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү деп аталды дагы. Биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бир адамга чакыруу билетине ээ болду. Эгер сиз да дал ушундай биздин белектерге болууну кааласаңыз, анда биздин Билим Илим каналынын Instagram баракчасына катталып күтө туруңуз. Көрсөтүүнүн аягында сөзсүз сиздер үчүн суроолор жаңырмакчы. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы качан берилген? 23-сентябрь болуш керек. 23-сентябрь болуш керек кыргыз тили. Тагыраак жылы эсиңизде барбы? Жок, жылын эстей албайм. Бирок 23-сентябрь. 93-жылы болушу мүмкүн. Келиңиз, мен сизге 4 вариант окуйм. 4 варианттын ичинен мүмкүн жылы эсиңизге түшөт. А варианты 1991 жылы 31 августта. Б варианты 1989 жылы 23 сентябрда. В варианты 1999 жылы 23 сентябрда. Г варианты 1994 жылы 1 октябрда. 94-жылы. 1 октябрда дейсизби? 1999 жылы 23 сентябрь, 1989 жылы 94-жылы 1 октябрда берилген. 1 октябрда. Демек, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген дейсиз? Ооба. Биз мамлекеттик тил күнүн качан белгилейбиз? 23-сентябрь күнү. А бирок ошо макам качан берилген деген суроого сиздин жообуңуз? Ошондо 1 октябрь берилген да. 1994 жыл. 1 октябрь. Жообуңуз туура эмес. Бирок 23 сентябрь күнү белгилене турганын туура таптыңыз. Биз программанын шарты боюнча 94 жыл 1 октябрда деген жоопту алдык, бирок бул туура эмес. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы качан берилген? 1989 жыл. Тагыраак күн эсиңизде барбы? Күн так бирок эсимде жок экен. Жо. Биз качан мамлекеттик тил күнүн белгилейбиз? Мектептерде мүмкүн. Азыр деле Кыргызстан жараны катары мамлекеттик тил күнүн белгилеп келет эмеспизби? 20 жо. Кайсы айларда? Сентябрда. Сентябрда. Келиңиз, мен сизге тесттин 4 вариантын окуйм. Ошол варианттын ичинен бирөөнү табасыз. А варианты 1991 жылы 31 августта. Б варианты 1989 жылы 23 сентябрда. В варианты 1999 жылы 23 сентябрда. Г варианты 1994 жылы 1 октябрда. Б варианты 23 сентябрь. Кайсы жыл? 1989. Эми быйыл биз канча жылдыгын белгилейбиз мамлекеттик? 33 жылын белгилейбиз. Жеке сиз өзүңүз таза кыргыз тилинде сүйлөйсүзбү? Эми биз оштукча сүйлөп үйрөнүп калганбыз да. Заматсыз. Демек сиздин да бир ирет туура деген жообуңуз? Б.
1989 жылы 23 сентябрда деп айттысы. Азаматсыз, демек сиз берилген суроонун жообун туура таптыңыз. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы 1989 жылы 23 сентябрда берилген. Биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кино театрынан бир адамга чакыруу билетине ээ болдуңуз. Куттуктайбыз. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык иш кагаздары кайсы тилде жүргүзүлөт? Кыргыз жана орус. Деп ойлойсуз? Мамлекеттик тилдер да. Мамлекеттик тилде. Кайсы тилде жүргүзүлөт? Кыргыз болсо, Кыргызстан. Келиңиз, мен сизге 4 вариант айтам. Сиз бир вариантын туура деп таап бересиз. А варианты мамлекеттик тилде жүргүзүлөт дейт. Б варианты расмий тилде. Ал эми В варианты мамлекеттик жана расмий тилде. Г варианты тилге чектөө жок. Сиздин жообуңуз? Мамлекеттик тилде. Мамлекеттик тилде. Ошондо кайсы тилде болот? Биздин мамлекеттик тил кайсы? Кыргыз. Кыргыз тили. Да. Ошондо биздин иш кагаздар Кыргыз тилде кыргыз жүргүзүлөт. тилинде гана Жүргүзүлөт. деп ойлойсуз. Жооңузду кабыл ала берейинби? Мамлекеттик жана расмий тилде болуп ойлойм. Ошондо кайсы жоопко токтолдук? Мамлекеттик тилдеби же мамлекеттик жана расмий тилдеби? Бир жоопту берсеңиз. Мамлекеттик жана расмий тилде. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык иш кагаздары кайсы тилде жүргүзүлөт деген суроого сиз мамлекеттик жана расмий тилде деп жооп бердиңиз, э? Демек, ушул жооңузду туура деп кабыл алабыз дагы. Биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кино театрынан сизге бир адамга чакыруу билетин ыйгарабыз. Бул билет сиздики. Учурда жүрүп жаткан чет элдик жана кыргыз тасмаларын көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алдыңыз. Негизи күттүңүз беле? Жок. Тил илими эмне деп аталат экен? Тил илими билбейт экенмин. Талык маалыматым жок экен. Келиңиз. Толкундамайбыз. Тил илими эмне деп аталат? Тил илими билбейт экенмин, чын. Мисалы, кыргыз тили же орус тили жөнүндө илим эмне деп аталат? Билбейт экенмин. Келиңиз, тест түрүндө түзүлгөн суроо. Сизге 4 вариант окуйм. Мүмкүн варианттарын таянып табабыз. Атыңыз ким? Кансада? Кансада студентсизби? Ооба, студент. Анда студент болсоңуз тестти белгилегенде эң мыкты өздөштүргөнсүз. Карап турабыз. Мүмкүн болсо кошо окушсаңыз болот. Тил илими эмне деп аталат бул суроосу? А варианты лексика, Б варианты синтаксис, В варианты орфография, ал эми Г варианты лингвистика. Лингвистика. Жообум ушул. Себеби лексика бул сөздүк курамдар, лексика деп аталат. Бул синтаксис, ошол сөздүк курамдарды талдоонун бир түрү. Ал эми орфография бул жазуу эрежелери, орфография деп аталат. Сиз адистигиңиз боюнча ким болосуз? Адистигим боюнча филология факультетине кыргыз тили адабияты мугалими. Мугалимсиз, э? Ооба. Канча жыл окудуңуз? Быйыл келдим, жаңы Анда алгач. эмне биз башында сураганда билбедиңиз эле? Мындай толук вариант таба албадым эле да. Толкундандыңыз эле. Келиңиз анда сизден да бир кошумча суроо сурайын. Атыңызды Ханзада дегенсиз? Ханзада. Быйыл мамлекеттик тил күнүнө канча жыл толуп отурат? 33 жыл. Тагыраагы? Качан кабыл алынган? Качан кабыл алганы? Келиңиз, 2022ден 33-тү кемитпейлиби? 2022ден 33-тү кемитсек, ошондо 1 2022 33 4 Математика иштетем. кемитсең жок. Демек, качан биз белгилейбиз мамлекеттик тил күнүн? 23 сентябрда. Качан кабыл алынган? Ой, 1900 1900 ошондо 80 1989 жылы. Азаматсыз. Демек, да бир ирет сурайм. Тил илими эмне деп аталат? Тил илими лингвистика.
Лингвистика деп аталат. Азаматсыз. Демек сиз башында сүрдөндүңүзбү айтор билбейм деп качайын деген элеңиз, а бирок ошондо бизге жооп бербестен кетип калсаңыз, анда момундай болгон. Биздин өнөктөшүбүздөн Семетей кинотеатрынан чакыруу билетинен куру калмаксыз. Бул чакыруу билет сиздики. Кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштардын саны канча? Үнді тыгыштардын? Так, 4 болуш керек. Атап бериңизчи. Үй, ңе. Кыргыз тили мыкты окуган белек? Жок, анча деле эмес. Келиңиз, мен сизге тест түрүндө түзүлгөн суроону узаттам. 4 вариантын окуйм. Варианттын бирөөсүн тандайсыз. Эгер туура эмес болсо коштошобуз, туура болсо анда белектин ээси болосуз. Суроону да бир ирет жаңыртам. Жакшылап угабыз. Кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштардын саны канча? Асы 14, Бсы 29, Всы 8, Гсы 6. 6. Келиңиз, атап беребиз. А, О, 2 болду. Үй. 3-өн атады. 6 дегенсиз, дагы 3-өн табышыбыз керек. Жеңиш шамдайсыз болуңуз. Жо, мен камерадан да неме кылып атышым. Сиздин жообуңуз да бир ирет. Билбей атышым калган. 6га токтолобузбу? 6. Саламаттарыңыз, тилекке каршы туура эмес. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Ул кыз. Эмне кылып табыс берди? Сабак атам. Келиңиз, анда мен сизге бул орундукту жылдырайын дагы. Сабагыңызга жолтоо болуп бир суроо берейин. Ошол суроону туура тапсаңыз, анда сабакта 5 коюп берсе, мен сизге белек берейин, Рахмат, макул. Кыз, атыңыз? Нуу кыз. Сизге суроо оңой. Бул кадимки эле башталгыч класстын окуучулары билет десек да болот. Кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштардын саны канча? 6. Кана эсептеп бериңизчи. А, О, У, Ü, Э, Дагы. Ö. Мен сизге тест вариантында түзүлгөн суроону берип атам. Мүмкүн болсо варианттарынан тандайбыз. Кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштардын саны канча? Бул суроосу. Варианттары: Асы 14, Бсы 29, Всы 8, Гсы 6. 14. Кандайча 14 болуп калды? 14 көп эмеспи? Жок, 14. Мен эсептеп берейин анда. А, О, У, И, Ü, Ö, И, Жети болду. О. Келиңиз, башынан эсептейбиз. Баштадык. Сиз айтыңыз, мен эсептеп турам. А, О, Ü, И, Ö, Э, У, Өрдөккө кеткен. Ö. Демек канча болду? 8. Сиз эмне үчүн 14 деп атасында? 6 үндүү тамгаларды созулма тамгаларды кошуп эсептедим. Ошондо жалпы санынан 14 болот. Созулмаларга токтойбуз эми. Созулмалар негизинен 6. А, О, У, И, Созулабы? жок. Ü, Э, Ö. Демек жалпы ошондо 14. негизи бул кандай негизде бул кыз 14тү чыгарып койду деши мүмкүн да тиле көрүүчүлөр. Тагыраагы кыскача түшүндүрүп айтып берсеңиз. Кыскачасынан кыргыз тилинде 36 тамга бар. Ошонун ичинен 14 Жок, биз бул жерде тамга эмес тыбышты сурап атпайбызбы? ошондо 6 созулма тамга, созулма тыбыш, анан 8 үндүлөр. Демек, биз тагыраагы сизге кошумча иретинде да айтайын. Бул жерде 14 үндүү тыбыш бар дегенибиздин себеби 8 кыска үндүү, ал эми 6 созулма үндүү болгондуктан жалпы саны канчага барабар болот? 14. Азаматсыз. Демек, Нуркыз, бул жерде ушул жалпы элдер эс алуучу жерде
келип сабак даярдаганыңыздын дагы баягы себеби жөн жерден эмес экен. Анткени сиз билимге суусап турган жаштардын бири экенсиз. Сиз биздин кыргыз тилиндеги үндү тыгыштардын саны канча деген сурообузга 14 деп туура жооп бердиңиз. Демек, сиздин билимиңизди биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынын чакыруу баракчасы менен баалайбыз. Албетте учурда жүрүп жаткан кыргыз жана чет элдик тасмалардан барып көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алыңыз. Сөзгө чечен деген маанини туюндурган фразеологизмди табыңыз. Сөзгө чечен. Билбейт. Ушул сөздүн маанисин билбейсизби? Жок, сөзгө чечен деген эми кандай десем, көп любой жерден эме кыр таап, мисалы үчүн абалдан чыгып кетип, сөзгө бай. Келиңиз, мен сизге 4 вариант айтам. Та бересиз. А варианты тили буудай куурулган дейт. Тили буудай куурган дейт. Б варианты таңдайынан чаң чыккан дейт. В варианты бетинен каны тамган. Г варианты алтын шилекейин чачыраткан. Биринчи вариант. Демек, Тили буудай курган. тили буудай куурган дегендерди биз сөзгө чечен десек болобу. Ошол жакыныраак вариант болот да. Бул жерде таңдайынан чаң чыккан, анан кийин бетинен кан тамган, алтын шилекейин чачыраткан деген да варианттар бар да. Алтын шилекейин чачыраткан деген деле вариант туура келип атат. Сиздин эң туура деген вариантыңыз? Алтын шилекейин чачыраткан. Саламатта барыңыз, тилекке каршы туура эмес айтыңыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сөзгө чечен деген маанини туюндурган фразеологизмди табыңыз дейт. Бул тесттик суроо. А варианты тили буудай курган, Б варианты таңдайынан чаң чыккан, В варианты бетинен каны тамган, Г варианты алтын шилекейин чачыраткан. Бул жерде менимче бардыгы эле жооптору дал келет болуш керек деп ойлойм, бирок анын ичинен мен эмнегедир Б таңдайынан чаң чыккан деген жоопту тандамакмын. Себеби сөзгө чечен адам, демек мындай чечен сөздөрүн алып чыгып аткандан кийин бул таңдайынан чаң чыккан деген өтмө маанидеги фразеологизм болуп эсептелет. Эмне үчүн сөзгө чечен дебей эле таңдайынан чаң чыккан адам деп койбойбуз? Себеби өтмө мааниде бул сылыгыраак болот, сөзгө чечен. Анан таңдайынан чаң чыккан десек бир аз эми бул фразеологизм да өтмө. Айрым учурда тилли буудай курuyт экен деп да айтып коюшат го, бул да дал келбейби? Кээ бир мезгилде дал келет, бирок толук түрдө дал келбейт. Себеби тили буудай куурган мындай өтө эле ашыкча көп сүйлөгөн деп ойлошубуз мүмкүн. Сөзгө чечен бул боло турган жерде келтирип сүйлөп ушундай да. Азаматсыз, демек сиз биздин фразеологизмди туура таптыңыз. Сөзгө чечен деген бул таңдайынан чаң чыккан деген маанини түшүндүрөт. Сизди биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кинотеатрынын чакыруу баракчасы менен сыйлайбыз, белек катары беребиз. Негизи эле күттүңүз? Рахмат. Жок, күткөн эмесмин. Чоң рахмат, аябай сонун программа экен. Ишиңиздерге ийгилик. Биз көрсөтүүнүн башында сиздерге айтып өткөндөй, жалпыңыздар үчүн жаңырыучу суроого дагы кезек келип жетти. Анда сыналгыга баарыбыз жакын отурабыз дагы, суроону жакшылап угабыз. Кыргызстандын мамлекеттик тил гимнинин авторлору кимдер? А варианты Жетимишев Малдыбаев, Б варианты Давлесов Молдобасанов, В варианты Алтымышев Алишеров, ал эми Г варианты Давлесов Фере. Эгер сиз ушул суроонун кайсы жообу туура деп тапсаңыз, анда биринчилерден болуп бизге жөнөткөнгө ашыңыз. Эгерде биринчилерден болуп биздин Instagram баракчабызга жөнөткөн болсоңуз, анда биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан учурда жүрүп жаткан кыргыз тасмаларына жана чет элдик тасмаларды көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 20 мүнөт бою телетесттик көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашып жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.